Ustoz bir so'rov bor edi. Boshima ming turli problema keldi. O'zimga kela olmay jatam. Endi olmay. Sizde misal bir problem var da çımı? Al çeçilev je çeçilbeybi? Çeçiledi. Çeçiledi. Çeçilse emne üçün kaygırasız. Adamlar çındığında adamlardan başına problemalar kelet, al çeçilet je çeçilbeydi. Çeçilse emne üçün kaygırışat men düşünbeyim. Ay eğer çeçilbese emne üçün kaygırat, ağa dağa düşünbeyim. Kaygı mesele problema eki öken çeçile çeçilbeydi. Çeçilse emne üçün kaygırabız. Çeçilbese emne üçün kaygırabız. Çeçilbey turgan problemaga kaygırıp жүргөндөр мынандай. Probleması бүтse dagы өткөн ишке өкүнүп, ойлонуп жүргөндөр толуп жатат. Сиздин мына жерден 20 жаштан 30 жашка жей турган болсок, сиз 25-тин ортосунда турсаңыз, 25-тен мурдагы болуп өткөн өтмүштөгү окуяларды ойлойсуз. Бирөө алдап кеткен, бирөө сизди жеп кеткен, акчаңызды алдап кеткен, таштап кеткен. Айтор ушул нерселерди ойлоп кайгырасыз. 25-тен мурдагы келечегиңизди ойлойсуз. Кимге үйлөнөм, кандай кызга үйлөнөм, кандай жаш жашайм, кандай бактылуу болом, кызымды кимге турмушка берем, кандай күйөө бала алам, айтор ушул сыяктуу нерселерди ойлонуп, келечегиңизди ойлоносуз. Мунун айынан бүгүнкү күнүңүздү да кайгы капа менен өткөзөсүз. Кайгырганда, сыгылганда бактардын арасына өтүп, Аллах жараткан бактарды, дарактарды, жаратылыштарды карап, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте Аллахым сен бар жоктон, бардык кемчиликтерден таза затсың, албетте мен өзүмө зулум кылуучумун деп бактарда кадимкидей жүрөгүм эс алат. Мен мисалы ушундай кылам көбүнчө. Дуа кылам, намаз окуйм, бирок ушул нерсени кылганда кадимкидей жүрөгүм эс алып калат. Кайгырбаш керек. Мусулман кайгырбаш керек. Кайгырганга акысы жок. Себеби Раббыбыз Аллах, китебибиз Куран, динибиз Ислам, пайгамбарыбыз Мухаммад, биздин Кураныбыз бар го. Эмне үчүн кайгырабыз? Бардык проблеманын жолу чечилген. Куранда бардык суроого жооп бар. Керек болсо бардык жоопко жооп бар. Чындыгында кереметтүү Куран. Ошондуктан кайгырбашыбыз керек. Мусулман кайгырбайт.